Salamатсыздарбы достор, ассаламу алейкум. Мен Жаныш Турманов, Наманган шаарынан сиздерге ата видео дардап атам. Наманган шаары мына өзгөчө көрүнүш, бардыңарды кирип келип аткан ушул ыйык Рамазан айы менен куттуктаймын. Ушул айда кандай гана тилектер болсо Аллах Таала өзү ижабат кылып, бардык тилектерибизге жеткилсин. Биздин руханий жактан өнүгүп өсүп Кудайга болгон иманыбыз бекем болсун. Ажайып бир көрүнүштү көрүп калдым Наманганда. Наманганда мына жалпы ушул тамактануучу жерлер жок. Бүгүнкү күнү ушул Абдурахман ата гана ушул жерде кичине шашлык калган экен. Калган бардыгы жабылып, эртең мененки ушул саарлык жана ооз ачарга даярдыкты баштаптыр. Атайын программа менен бардыгы даярдык башталып кетти. Ошого тамактануучу жайлар таба албай, бүгүн бир гана ушул жерде тамактандык. Бул жерде аш жана көптөгөн тамактар жасалчу эле. Мурда азыр эчтеге калбай, бир гана ушул жерде эптеп тамактандык. Эртеден ошол ыйык Рамазан айы башталат. Баарыңарды куттуктаймын. Орозолорду кармап, баарыбыз жаңыланып, Кудайга болгон жакындыгыбыз дагынам жакын болуп, ар бир саат сайын, ар бир мүнөт сайын, ар бир убакытта Кудайды сезип жашоо, ушундай сезим менен, ыйман сезим менен жашоо улантып барсын. Достор, сиздер үчүн атайын Намангандан даярдадым бул видеоду. Ыйык Рамазан ай алдынан кызмат сапар менен Наманганга келдик. Баарыңарды келип аткан, ошол кирип келип аткан ыйык Рамазан айы менен куттуктаймын. Намангандан атайын видео. Бул Намангандын автовокзалы, четирак жери, бир борбор эмес. Ошого мына кичине парча сиздерге. Аябай жакшы адамдар, ачыгын айтайын. Имандуу, мына динчил адамдары көп, жана маданияттуу, жумшак сүйлөп, бардыгы ошол мамилени кармаганга аракет кылат. Бардыгы айрыча биздин кыргызстандыктарды, жана кыргыз элин бардыгы сүйөт, иштегенге кызматташканга аракет кылат. Колдон келишинче ушундай конок кылып сыйлап, жакшы мамиле кылганга, кээ бир кезде жардамга муктаж болуп калсаң, жардам бергенге аракет кыла турган ушундай калк бул. Ошого мен дагы жаш кезимде ошол спорт школада окуганмын. Бокс школада, Наманганда бир кездер бокс школада окуп, даярданып, кийин ошого мен жакшы билем. Кийин өзүбүзгө кайтып кеткен, өзүбүздө бокс школаларга. Билесиңер, Өзбекстанда бокс школа өтө күчтүү өнүккөн, дүйнөдө биринчи орунда турат. Ошого кези ушундай учур болчу. Мына агаларыбыз менен баарыбыз тамактандык. Эми Кыргызстанга кайра кетебиз. Кудай кааласа, Наманганда бир хамрок фирмасы бар. Ушуну дилелигин алып, ачып, бардыгын ошо келишип, кызматташтыкты кеңешкенге келдик эле. Бардыгын консультациялар алып, бүгүнкү күндө кайтып кетип атабыз. Ар дайым Кудай бизди, Ахматжан ака мына ар дайым кызматта бизге, бар тааныбаганлар таанып алгыла. Ахматжан ака такси кызматтары менен ар дайым силерге даяр, маданияттан. Мына номерини көрсөңөр болот. Машинасы кандай гана өчүрүп алсын, жакшы, ыңгайлуу, адамды түшүнүп, кызмат сапарда чогуу бирге жүрөт. Мына Муктар ака Чолок Теректен. Салам. Жалал Абадтан бардыгы. Эли достор, көрүшкөнчө.